Борбордук Азия өлкөлөрүнүн аялдарынын диалогу Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Борбордук Азия үчүн превентивдүү дипломатия боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун аймактык борборунун жана Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюму аялдар түзүмүнүн колдоосу менен уюштурулду. Бул талкуулар тынчтык орнотуучу процесстерге катышкан айымдар жергиликтүү жамааттардын талаптарын терең түшүнүп, тажрыйбасына таянып, бул ишке уникалдуу салым кошуп жаткандыгын айкын көрсөттү. Биз муну Кыргызстандагы лидер айымдардын ишинде да так байкоодобуз. Алар социалдык ынтымакты бекемдөө процесстерине жана жамааттардын деңгээлинде иштешүүгө жигердүү катышып келишет. Ушундай эле ийгиликтүү көрүнүштөрдү бүткүл Борбордук Азия боюнча байкап жатабыз. Эксперттик талкуулардын жыйынтыгында гендердик теңчиликке жетүүгө жана аялдар менен кыздардын укуктарын кеңейтүүгө багытталган аракеттерди 2 эсе күчөтүү керек деген чечим чыгарылды. Многое уже сделано. Көп иш аткарылды. Биз бул платформанын маанилүүлүгүн ар дайым баса белгилеп келебиз. Гендердик теңчилик темасындагы саясатты жана мыйзамдарды жайылтуу, ошондой эле алгачкы этапта аялдар тынчтык жана коопсуздук резолюциясын ишке ашыруу менен аймактык кызматташууну бекемдөө үчүн алдыга кадам ташташыбыз зарыл. Эл аралык өнөктөштөр Борбордук Азиянын аялдарынын диалогун колдоону улантаарын билдиришти. Аялдар тынчтык жана коопсуздуктун күн тартибине климат жана тынчтык боюнча демилгелерди киргизүү менен биз бардык жамааттарга пайда алып келе турган туруктуу чечимдерди түзүү процессинин негизги катышуучулары болгон айымдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейте алабыз. Жергиликтүү аялдардын билими менен тажрыйбасын колдонуу бардык коомчулукка пайда алып келүүчү туруктуу чечимдерди жайылтууда мааниси зор. Бул ресурстарды натыйжалуу башкарууга жана тынчтыкты орнотууга татыктуу таасир берүүгө өбөлгө түзөт. Бизге бул диалогтон, бул жолугушуудан кийин жаңыча ой-пикирлер келди. Тынчтык орнотуу маселелерине, өзгөчө климаттын өзгөрүшүнө, суу ресурстарын башкарууга жана азайып бараткан бардык ресурстарды сактоого аялдардын катышуусуна көмөктөшүү үчүн күчөтүлгөн мандатка ээ болдук. Кийинки отурум ноябрда өтөт. Ал жерде диалогдун катышуучулары белгиленген багыттар боюнча конкреттүү пландарды түзүшөт. Андан соң төрагалык Тажикстанга өткөрүлүп берилмекчи.